Биздин бүгүнкү иш-чарабыз Кыргыз Республикасынын президентинин ушул жарлыгына байланыштуу азыр өзүңөр көргөндөй эле мамлекеттүүлүктүн аталары деген иш-чарага байланыштуу болуп жатат. Биринчиден биз Ишеналы Арабаев атабыздан баштаганды чечтик. Бул деле абдан баарыбызга эле белгилүү эмне үчүн биздин университет Ишеналы Арабаевдин атын наамын көтөрүп жүрөт. Бул биз үчүн жоопкерчилик жана абдан өтө маанилүү. Ошондуктан биз Ишеналы Арабаев атабыз жөнүндө баштайлык дедик. Бул лекцияга биз Кыргыз Улуттук илимдер академиясынын академиги, белгилүү мамлекеттик коомдук ишмер Аблабек Асанкановичти чакырдык. Кош келиңиздер агай. Biz 24-жылды 100 жылдыкта майрамдап атабыз. Анан ушул жакындап келе жатканда мен ошо директордун институттун директору катары Тоолуу Кыргыз областы же республикасынын 100 жылдыгын майрамдоо, Кара Кыргыз автономный областынын пайда болушунун 100 жылдыгын майрамдоо деген сунушту жазган элем. 21-жыл ноябрь айы. Биринчи сунуш. Бул жылдарды 100 жылдыкта майрамдайлык. Экинчи мамлекетти күчөтүү жылдары деп эсептейли деп сунуш киргиздим. Үчүнчү сунуш мындай болду. Кыргыз мамлекетин түзгөн өзүнүн өмүрлөрүн канжыгага байлап тобокелге салган бир нече бизде тарыхый инсандар бар. Алар Ишеналы Арабаев, Ималан Айдарбеков, Абдыкадыр Орозбеков, Абдыкерим Сыдыков жана Жусуп Абдрахманов. Кат орусча жазылган. Считать специальным указом президента отцами-основателями кыргызской советской государственности деген сунушту киргиздик. Өзлөрүнүн башын да бир жолу кайталап коеюн, канжыгага салган кишилер болуш керек эле. Бешөө дал ушундай болду. Ишеналы Арабаев жөнүндө эми. Бизде мындай бир түшүнүк бар тарыхчылардын арасында. Ишеналы Арабаев Молдеке. Бүт бардыгы тең, төртөө тең калган, төртөө тең Молдекедешчи. Бүт бардыгы ошо жердеги интеллигенциянын бардыгы тең Молдекедешчи. Эгер ошо канча киши болсо, кеч келип, эгер кабинетке кире турган болсо, Молдеке бүт бардыгы тең туруп учурашкан. Эч бир киши, эч бир адам, Абдыкерим Сыдыков да авторитеттүү болгон, Жусуп Абдрахман, бирок Молдекеде эч ким авторитет болгон эмес. Биринчиден, билимдүү. Оренбургда окуган, Уфада окуган. Ошол эле мезгилде Мекке, Медина, Измир, Стамбул шаарларында болгон. Ошол мезгилдеги революциялык кыймылды, анын закон ченемдүүлүктөрүн түшүнгөн. Мамлекет түзүлгөндөн кийин билимдүү болгондуктан муну эмне кылган? Просвещенияга, эркин тоого, илим изилдөө, биз академиянын быйыл 70 жылдыгын майрамдаган атпайбыз, бул туура эмес. Илим изилдөө комитети 1924-жылы түзүлгөн, ага чейин 22-жылы жанагы национальный государственный размежеванияда ушуну түзүшкөн. 3 жыл бою Кочкордо, Тоңдо мугалимдиктерди айылда, жөнөкөй, боз үйлөрдө эч кандай азыркыдай жаркыраган залдар жок. Балдарга эмнени үйрөткөн? Тамганы. 17-жылы эмне болду? 16-жылы үркүн болду. Ага качты. Өмүрүнүн акырына чейин 5 кишинин ичинен Ишеналы Арабаев менен иниси Абдыкерим Сыдыков менен жакшы болду. Абдыкерим Сыдыковго идеяны берген
Біз момындай болушубуз керек, мен бул жердин баарын басып өттүм деген адамдын бири. Ал эми Абдикерим Сыдыков өз кезегинде русский туземный школаны мыкты бүткөн, Верныйдагы техникумду мыкты бүткөн. Ошол мезгилде эң жакшы билген адам катары анын айткандарын кабыл алып, кайра Ишеналы Арабаевдин оозу менен, пикири менен анан экөө бири-бирин колдоп чыга башташты. Ал мезгилде Абдыкадыр Орозбеков, Иманалы Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов дагы тарыхый аренага чыга элек болчу. Тарыхый аренада экөө эле болчу. Абдикерим Сыдыков жана Ишеналы Арабаев. Эң тарыхты чечүүчү бир тарыхый окуя болду. 12-ci Түркістан кеңешинин съезди болду. Бүткүл Түркістандагы территориалдык, улуттук размежеванияны бөлүштүрүү керек экендигин кабыл алынды. Эң биринчи Абдикерим Сыдыков менен Ишеналы Арабаев. Анда Жети суу исполкомунун, обл исполкомунун төрагасы Абдикерим Сыдыков, ал эми анын астында иштеген Ишеналы Арабаев заводелом. Анын өкөтөн каршы чыкты. Сөз жок, кыргыздар өзүнчө чыгыш керек. Өкөтөн чыгып сүйлөдү. Өкөтөн чыгып сүйлөгөндө биринчиден кыргыздар эң байыркы эл, өзүнүн басып өткөн тарыхы, өзүнүн жолу, өзүнүн тили, өзүнүн маданияты бар. То есть Абдикерим Сыдыкова туруп аны тарыхый жактан даярдаган да кимчи? Ишеналы Арабаев. Ребром түп-түз эме койду. Бизге автономный область бересиңер, область. Пока. Автономный жөнүндө область гана бересиңер. Бересиңер. Депчи. Алар область берүүгө макул болушту. Март 24-жыл атайын түрк цикте чогулуш болуп каралып, 12 оратор чыгып сүйлөп, мен аны макаламда да жазганмын. Силердин вестник Арабаевда бар, карап көрсөңөр болот. Бүт бардыгы тең кыргыздарды казактарга эле кошуп коелу деген маселе көтөрүлөт. Бул жерден дагы жалгыз ошонун арасынан Ишеналы Арабаев чыгат. Ал просветитель катары эмес, а именно мамлекетти түзүүчү катары. 24 жылдан кийин бул киши өзүнүн көпчүлүгүн билимдүү болгондуктан, мамлекеттик жасагандыктан Данияров менен иштеди, жана башкалар менен иштеп, билесиңер, репрессия башталды. Социал Туран партиясы дегенге качы активдүү катышкан, ошолордун уюштуруучулары бири деп аны камады. Анан 30-жылы башкалардан биринчи эрте Абдыкадыр Орозбеков экөө дүйнөдөн кайтты 33-жылы. Мен айтайын дегеним ушул.